Так, бул мына контрабандалык груз бул маалыматтын негизинде биздин чек-арачылар менен ошо элдик кошундун мүчөлөрү барып биргеликте кармаган. Маалымат боюнча барганда ошо машина өзү турган болгон, айдоочусу жок болгон. Анан ошол жерден кармалып бул жерге токтотулган. Анан бүгүнкү күндө ушундай чечим кабыл алынып, жүргүзүүчүлөр өздөрү жанагы кыргыз башка машинага тиешелүү номерди тагып жүргөндүгү боюнча азыр мына ички иштер кызматкерлери тергөө жүргүзүшөт. Азыр бул мындай акыркы мезгилдерде жат көрүнүшкө айланбай калды да, ушундай Тажикстандын машинасына кыргыздын номерин тагып, же кыргыздын машинасына тажиктин номерин тагып, биз кайра ушу массалык маалымат каражаттарын айтып атабыз, ушундай ишиңерди токтоткула деп. Мына акыркы мезгилдерде биз уже кошуна мамлекеттен келген жүктөрдү төктүрө баштадык. Ошол эле Карабактын айылынын аймагында биз жүзүм төктүрдүк, лимонду да төктүрүп койдук. Себеби буларды кармап алып келсек, штрафын төлөткөн дагы Арастамошко, андан кийин дагы токтобойт экен да. Ушинтип токтотпосок бул болбой калды. Биз өткөндө да мен бир катуу кайрылдым эле биздин элдерге. Ошондуктан дагы бир жолу ушурдан пайдаланып суранып кетемин. Мына канчалаган чек-арачылар ал чек арада турат. Күндүн сууктугуна карабай, палаткада түнү менен уктабай карап турат. Бирок биздин чек ара баягы чечилип бүтпөгөндүгүнө байланыштуу жана ачык, анан эң негизги болуп бул жанагы чогуу колдонгон жолдор, анан шахматтын жайгашкан кыргыз-тажик жарандары ошондой жерлерден пайдаланып ушундай иштер болуп кетип атат. Bundan кийин да биз ушундай контрабанда жүктү кармасак, биз аны таможняга да тапшырбай сразу төктүрүп жок кылдырабыз. Ошондуктан урматтуу эл, ушу кичине намыс кылсак жакшы болмок да, кичине намыс кылсак. Канчалаган адамдар ушинтип түн уйкусун безип жүрөт. Мына посттор администрация тарабынан, областтык администрация тарабынан 3 жерге пост коюлган, стационарный. Андан сырткары мобилдик топтор жүрөт. Мен эми өзүмдүн эле чек-арачыларыма айтсам, канча жерде биздин солдаттар турат түн уктабайчы. Бирок ошого карабастан ушундай жерлерден жанагындай шылуундук кылабыз деген адамдар пайда болуп атат. Тилекке каршы ошо шылуундардын бири ушул биз ким болсо дагы ушул машинаны айдап келген адам болот. Эми Кудай буйрса жыйынтыгын көрөбүз. Эми кичине биздин контрабандисттерден намыс кылса болмок. Сиздер дагы ушу массалык маалымат каражаттарынан айтып, кичине аларды ойго келтириш керек да. Ойго келтириш керек. Жүктүн баарын, товардын баарын бул жакка түшүрүп салды, мынакей элдер. Бул жерде бир эле алма эмес, алмадан сырткары анар, бие, андан сырткары курма дагы бар экен. Курма, андан сырткары груша.